Жолдоштор да. Баягы мурунку СССРча сүйлөшөлчү. Жолдоштор. Бүгүн биз менен встреча жолугушууну Турсунбек Акун агабызды барыңыздар билесиздер. Бул киши укук коргоочу. Кайда болбосо талапкер эмесмин. Талапкер эмес. Башынан баштап ушу женекөй элдин укугун талашуу эмне деген гана башынан кыйынчылыктарды анын баарын өткөргөн жок бул киши. Азыр дагы мына дагы эле эл арасында жүрөт. Анан азыркы келген миссиясы ушул экен. Биздин шаарыбыздын ичинде азыр жаңы выбор жүрүп атат. Шайлоонун процесси кандай жүрүп атат? Өзүңүздөрдүн көз карашыңарды так туурасын айтып эле ошону берсеңиздер, ошону угайын деп келди. Жөнөкөй населениянын ичинде кандай жүрүп атат? Элдин оюн угайын деп шайлоо боюнча жерлерден барып ушинтип республика боюнча кыдырып атат. Анан новостройкалардын биздин оюбуз кандай? Ошону билейин деп келиптир. Сөздү анда ушул кишинин өзүнө берели. Мен кыскача айтып анан силердин да пикириңерди угалы, мындай. Биздин максат биринчиден бүгүн алтынчы күн экендигине карабастан убактыңыздарды бөлүп келгениңизге рахмат. Кишилердин көбүндө жазым да эмес. 5 киши болобу, 5 киши болобу, адамдарды сыйлап 1 киши болсо жолугуш керек. Бирок анан мен бир имаратта тигүү деп эле жөнөкөй адам болгондон кийин жөнөкөй эл менен бетме сүйлөшөйүн деп келдим атайын. Кечээ бир жакшы иш болду. Мына Садан, Бакыт, башка дагы биздин жарандар барып катышты. Рахмат, булар чакырган. Кечээ Кыргызстан тарыхында биринчи жолу 4 тараптуу макулдашууга кол койдук келишимге. Бул келишим буга чейин партиялар бири-бири менен кол коюп келген экен, макулдашуу. Эч качан мамлекеттик органдар, БШК, өкмөт кол койгон эмес, качып келген. Ал эмне деген макулдашуу? Бул макулдашуу партиялар тараптан. Партиялар милдеттенме алат. Дагы эмеге подкупка барбайбыз, сатып албайбыз, акча бербейбиз, чакырыктарды кылбайбыз, төмкөрүш дегенге чыкпайбыз, утулуп калсак мойнубузга муюп калабыз, силерди куттуктайбыз деген мааниде мындай пикир. Мамлекеттин стабилдүүлүгүнө доо кетирбейбиз деген мааниде да. Ал эми өкмөт болсо, жанагы техникалык бүт баарын камсыз кылып беребиз, шайлоого шарттардын баарын түзөбүз. Подкупка барбайбыз, административдикка барбайбыз деп милдетин алат. Борбордук шайлоо комиссия болсо мыйзамдын негизинде бүт баардык шайлоо иштерин баарын таптакка өткөрүп беребиз. Эч кимге тартпай өткөрүп беребиз, калыс болобуз. Мыйзам бузгандарын четтетебиз, мыйзам бузбагандарын четтетпейбиз. Баарына калыс мыйзам негизинде чечимдерди кабыл алабыз деди да. Мына ушуну буга чейин Кыргызстандын тарыхында, мына кечээ силердин балдарыңар ушул көрүп күбө болду. Кыргызстандын тарыхында 4 тараптуу келишимге эч ким кол койдура алган эмес да. Мунун баардыгы мамлекетте тынчтык болсун жана президенттин сүйлөгөн сөзүн ишке ашыруу да. Силердин балдар менен бир 2 күн мурун жолугуштук. Мына Бакыт, Садандар менен жакшы балдар экен, күчтүү балдар. Биздин баягы өзүбүздүн патриот балдар, революционер балдар. Алардын баары мага аябай чоң маалымат берди да. Анан ошол маалыматты биз 7 киши менен жолуктук. 7 эмес, кичине келинирээк дагы аксакалдардан, карындаштардан угалы деп анан келип атабыз да. Анан 2 нерсени уктук. Биринчиден ушу баягы революцияны кылбайлы, төмкөрүштү, тополоңду кылбайлы деп бир кошундар чыкты эле го, ДМде, кошундар чыгып ДМ. Ошондой бир 3 күн калганда, 5 күн калганда бир ДМди уюштуруп, ошо добушуңарды сатпа деп, жана акча берип аткандарды карматып, ушундай бир ДМди кылалы деген сунуш түштү. Экинчи дагы бир нерсе, мына азыр айыл өкмөттөрүнүн баардыгы, кварталдардын, домкомдордун баардыгы жөнүндө коңулга кирип кетиптир да. Эч кылбайт. Алар коңулга кирип эле кетпестен алар ачыкка чыгып, урматтуу шайлоочулар, патриотуң болгула, добушуңарды сатпагыла, активдүү население болгула, 30% келип калса эмне кылабыз? Барга кимге добуш бересиңер өзүңөр билесиңер, бирок шайлоого барып бергенде үндөш керек болот, туурабы? Мына бизге ошол эле Адаханды да сыйлайбыз, Текебайдын да сыйлайбыз, Альянстын дагы, ишенимин дагы, ата журтун баарына бирдей калсын. Эч кимге тартпайм мен. Кимге өзүм добуш берем, аны өзүм билем. Сиз айткан туура, жана айыл өкмөттөр чыгып, кварталдарлар чыгып, давай шайлап берели, баланча чыгып бергиле. Деген кеп болуш керек да. Ооба. Коңулга кирип кетип анан мурунку шайлоодо прямой келип эле коркутпой. Паспортуңду бер дечи. Мурда паспортуңду бер. келип коркутчу. Азыр жоголуп кетти. Жок, эч ким президентте бекер шайланган жок. Ошону эл көзү жетти бирдеме.
Анан эң таза шайланды президент, туурабы бана? Таза Түндүк шайлоодо түштүгүнө карабай бир тыйын албай шайланды. айылда эмелерди, конуштарды кыдырып жүрөт. Ооба. Эмнеңер жетпей атат, Ооба. кантип атат деп. Буга эл ыраазы болуп атат. Туура. Эл ыраазы. Ошон үчүн ошол президенттин айткан сөздөрүн колдоп берсек, сонун эле болгон турат. Ооба. Кийинки жашообуз ошого балдар, жаштар ошого өтөт. Рахмат. Ой, мен өзүм билем, кимди шайлайм. Эч ким мага таасир бербей келет. Таасир бербейм Ооба. дейт. Жакшы. Вот ушундай мненияда турабыз. Рахмат. Мен негизи бир суроо да сизге. Мурдагы шайлоолордун айырмасы жана президенттин жанагынтип катуу талапты койгону жакшы болгон экен деп ойлойсузбу? Эң туура болду. Эң туура болду. Асман менен жерди айырмаган да? А мурун андай болгон эмес. Ресурсун колдоп атабы, эмне кылып атат ал вопрос болгон эмес. Азыр мына карап атат. Эй, сен чоң болсоң өзүңө бол. Отурсаң өзүңө отур. Элди азгырба. Анан бир суроо сизге сразу айтат. Мына 28 Кудай буйрса өтөт, Кудай буйрса. Бирок 29 деген балекет бар. Билесиз, былтыр 4-нчы айлар өткөн. Бирок 5 эмне болду? Ушундай, ушундай быйыл 29 тынч болобу деген кандай оюңуз бар? Ага. Эгер могураки шайлоо тынч өтсө, Таза өтсө, элди таза өтсө, элдин баары эле жок мен барбайм дейт. Моюн сынып калат болду. Туура болду. Ачык болду дейт. Ким өтсө, ким өттү. Туура кылып. Элдин баары тааныйт. Азамат Байкем өзү революционер. Жок, жок. Астыда жүргөн жана. Жок, жакшы айттыңыз. Эгер таза болсо эл ага моюн сунат. Буйт. Эгер таза эмес болуп калса, Таза эмес анан тияка тартып, бияка тартып, анан президент өзүнчө кетип, бул бияка кетсе, анда эл көтөрүлөт. Агер таза болгондо эл чыкпайт. Айтат, эй, туура кылды. туура кылды. Мына президент айтпадыбы? Ошондой кылды дейт, туурабы? Тигини шайладыбы? Шайлады. Муну шайладыбы? Шайлады. Чыксын. Болду. Жакшы айттыңыз. Деп туура айтат. Рахмат. Бул таза шайлоонун биздин Садыр Нуркуловичтин эң чоң демилгеси болду. Ооба. Анан элдин баары ошо жанакы кандидат болуп шайланып аткандын баары өйдө жакка карайт экен да, өйдө жак кандай? Ооба, туура да. Баш жагын. Анан баш жагы кандай болсо, анан кийин ошону карап турган элдин мына ушул элдин эң көптөн бери күткөн үмүтү да. Таза шайлоо. Эң биринчи дүйнөгө Бизде таза көрсөтөм шайлоо деп бар. болбосо, калыстык болбосо, эл абдан нааразы болот. Нааразылык ошондон чыгат. Анткени эл баарын көрүп турат да. Ошон үчүн ушул демилге абдан туура болду. Азыр эми таза шайлоо жүрүп атат деп ойлойбуз. Бирок эми мурунку шайлоонун жыйынтыгында билинет да. Но бирок азыр көбүнчө элдин баары, мурунку алып саткандардын баары ошо алып сатпаганга аракет кылышып, таза шайлоо болсун деп аракет кылып атат да. Ошо 29 боюнча кандай деп оюңуз бар? Эми 29 боюнча Бизди уктук, эми сиздики. Эгерде бизде таза шайлоо болсо, ошо элдин көптөн бери үмүтү ошол орундалса, эч кандай толкундоолор болбойт деп ойлойм мен. Ооба. Чынында. Ооба. Анткени себеби ар бир толкундоонун баары ошо калыстыктын жогунан, Жогунан, ооба. башында турган биздин бийликтин ошо жанакындай алып сатуулар болуп атканга кулагы укпай, көзү көрбөгөн үчүн Балык башына сасыйт болду, ошондой болгон. Ошондой толкундоолор болгон. Эгерде жана дагы бул киши да айтып кетти, мен дагы экинчи жолу айтып атам, эгерде таза шайлоо болсо, эч кандай толкундоолор болбойт. Эл ошол астыңкы баягы жакшы жашоого жол ачылгандай болот да, ошондойчу. Кудай буйрса. Кудай буйрса. Анан толкундоолор болбош керек. Рахмат, рахмат. Негизи Атамекен партиясы эле бир топ салым кошту. Демократияга. Демократия жагынан, эркиндик сөз жагынан бардыгына жакшы эле кошту. Аны баягы ошонун ичинде жүрүп, ошо менен дем алып, ошо менен даамдашып, тусташып дегендей кишилер билет. Анан мындай кишилер кээ бирөө ойлойт, кимде мындай сөз деп ойлойт. Андай эмес. Анан ушуга да Кудайга шүгүр деш керек. Эми андайлар да болбосо болбойт экен. Баардыгы тегиз болбойт экен мындай. Баардыгы тегиз болуп калса анда ошондо башкалат экендер. Мен өзүмдү өзүм билем деген сөздү. Анан ошон үчүн анча-мынча канчалык туура кылып атса деле, туура эмес, туура кылып атса ошону колдоп, туура эмес кылып атса мындай болуп атат деп туруп эл тараза да негизи эл айтыш керек ошонун баардыгын. Анан мынакей быйылкы шайлоо жылы Кудай буйрса мен эле ойлоп атам, эл баягыдай уктаган эл аз, мисалы үчүнчү. Баары уктап аткандар. Бирок көпчүлүгү ойгонду. Уктаган деп эмнени түшүнсөк болот? Уктаганда баардыгы баягы
саясатқа кийлигишпей кайдыгер болуп. кайдыгер болуп эле баягы орустар айткандай мен хатам с края мага не болсо ошо болсун дейт, мага тийбейт деген. Ошончо мындай азыр эл ойгонду, түшүнүп калды. Мына 30 жылдан бери ушул 30 жылдан бери негизи мынакей келгенибизге 30 жыл болуп калды шайра бияка Кара Жыга чыккенде. Ошо кандай келгени ушу кийлигишип жүрөм да ушу немегечи компания менен компания шайлоо компания. Ошондон бери эми кандай десем мындай жакшысы да болду, жаманы да болду. Жанагы жаманы, жанагы форма 2 дегени болду. Аябай элди өлтүрдү ошол негизи. Ошого эл ушунчалык көнүп алды. Эми мен өз көзүм менен көргөм. 10 чакты бусик шаардын центрине чет жактан алып келишип атты. Элдерди толтура. Болгону 1000 сом үчүн. 1000 сом үчүн, туура. Эми бири менен кырылышы тиги шайлоого да очередке келбестен акча алам деп келишет да, ушундай. Ушундай болуп калды. Акча неме эмиттү? Аягы мынакей 5-нде эмне болду? Ушуга негизи эл өзүбүз деле күнөөлүбүз ошого келген. Ошого барбай койсок. Ошого барбай койсок. Мынакей эжекебиз айткандай таза, чын жүрөктөн келип, каалаганыбызга шайлап неме кылсак, ошондо эл деле мисалы үчүн мен шайреже бөлөк бирөөгө немеси голосун берсем, мен барып эмнеге сен ошого бердиң деп айта албайбыз да. Ардын өзү билет. Ардын өзү билет. Демократия ошон үчүн демократия болуш керек да. Мынакей кече өзүңөр көрдүңөр болуш керек. Телевизордон, жаңылыктардан көрсөтүп атат. ТЭЦ-2да. Кандай сонун болду? Элдер ыйлаганга чейин барышты го. Элдин максаты, элдин көйгөйү ошол болуп атпайбы? Мына кышта азыр көмүр жөнүндө мынакей 3 күнгө түзүлбөдү. Мына азыр Сыдык айлабалар сатып атат дейт. Эми аны дагы тескери кылып атат. Кече карасам, мынакей подкуп кылып атат. Өзүн Ошентип атса дагы президент кайра шоо. жаман шоо атат. Кудайга шүгүр, ошого ыраазы болуп. Муну Атамекен айтып атат, байкадыңбы? Атамекен айтып атат. Жок, чын эле. Бул калыс да. Мен калыс айтып атам. Атамекенди ал өзүм биягымда турат. Ал канча жылдан бери, мына 30 жылдан бери Атамекен деп жүргөндү мен. Эч убакта сатпайм. Анан кийин мына ошо Садыр Нургаевичке ыраазымын мен. Негизичи өзүм рахмат. Ошончо элди, ошончо неме кылып атат. Мына элдин баардыгы кандай макул болуп атат. Адагы карачы, мына адам алдын ала билиш керек да, кайтабы бир 5 жыл болсо да алдын ала көрүп туруш керек. Ушунун сөзүнө мен ыраазы болуп калдым да. Мейли Кызыл китеп жөнүндө да айтты. Жерди бүт баардыгы трансформация кылабыз. Чечилбей келген маселе. Даже мынакей шаарга кошуп берейин деди. Жаза кылап, кошойлук деп. Эми шаардын четинде мисалы үчүн биягы сокулуп калса, биздики шаар болуп калат. Эми бул жерде эмне айырмасы жок да. Туура элеби? Анан ошондо айтпадыбы? Мына эми кийин ТЭЦке макулдашты. Кызыл китебин жасатты. Эми эртең келип алып анан шум болуп атат, тигинде мындай болуп атат. Силер деген кайра келип отуруп бизге бөлөк жер бергиле, тигинде мындай дегенде айтасыңар деп атат. Мына ошонусу мага президент жакты. Негизи эл деген баягы президент ушунчалык келип сага жакшылык кылып атса, анан сен аны кайра ат-төрөк айтып неме кылган, Кудайга жакпаган неме? Ошон үчүн мен деле ойлойм, ушу мынакей эжекебиз айткандай, Кудай буйрса 28 Кудай өтөт. Мунун баардыгы кетет. Бул деген Алла Тааланын сыноосу да негизи. Баардыгыбызды сынап атат. Ошо менен анан эл дагы бирибиз билип атабыз да кандай экенбиз деп. Анан Кудай буйрса мынакей 28 адагы шайлоодо өтөт. Кудай буйрса мына 29 келип атат. Өзүңүз айткандай сизге дагы рахмат түшүнүп келип, элдин мнениесин угайын деп сизге да рахмат. Сиз дагы эл жөнүндө беспокоить этип атасыз. Ушунча жылдан бери укук коргоочу деген эмне гана сөздөрдү укпайт. Мисалы үчүн ата-эне кандай болсо, балдар да ошондой болот. Негизи анан кийин үйдө ата-эне камкор болсо, балдар жакшы чоңойот, ыр-чыры жок болот, чыр-чатак болбойт, үйдө өнүгүү болот, үйдүн ичи уютный болот дегендей биздин мамлекетте ошондой да, биз бир үйлөдөбүз. Анан биздин Садыр Нургожоевич мына азыр элге жакын болсо, калыс болсо, анан камкор болсо, биз өнүгөбүз. Атым Бекен, фамилиям Касиетов. Заслуженный тренер бокстан ошто 19-20 жыл иштеп келдим. Азыр ушу Алтын Ордодо элдин шайлоо боюнча маанай таза, маанай тың. Аркы эсте турбайсыз. Анан кийин шайлоо боюнча мына
Садынов Кожоевич, ар бирөөң өзүңдүн жүрөгүңдөгү нерсени шайлап. Сатылба dedi. Сатпа dedi. Сатылган адамга бу жерде жер жок. Кислородду кыска эл уят деген нерсе болуш керек. Жөн эле эмес, жазасын да өтүп атат. Ошон үчүн азыр мурунку шайлоолорду көрдүм. Мурунку шайлоолорду урнаны көтөрүп барып салган күндөр болурду. Алар баардыгын көрдүм. Азыр эми туугандар, биздин аң сезимибиз өйдө көтөрүлдү. Тынччылыкты каалап атат эл. Курсагы ток болсун. Биз го жашаган, бул киши айткан пайгамбар жашан өттүк. Мына азыркы жаштарга, неберелерибизге, чеберелерге таптаза мына шайлоо, таптаза өкмөт, таптаза менен биз өткөрүп бериш керек. Мен Исхак Разаковдун сөзүн аябай шунчалык сүйөм да. Өзүң таза, эл таза, коом таза. Биздин коомубуз таза болуш керек. Коом таза болуш үчүн адам өзүнөн баштасын. Коом таза болуш үчүн президенттен баштаболсун. Мына бул кишини мен 1 жыл, 2 жыл эмес, буну акыркы 20 жылдан бери тааныйм. Мына ушул кишиндей патриот болсун. Аң сезим өйдө көтөрүлсүн. Элди ура акчаны кеттик тияктуу мушташка эмес. Элди аң сезим көтөрүп жашоонун бир деңгээлин өйдө көтөрүшүбүз керек. А деңгээлин көтөрүш үчүн ал адам аң сезимде болуш керек. Аң сезим таза болуш үчүн үйдүн ичинен тарбия кетип болуш керек. Жана айтылды го, үйдөгү тарбия, көчөдө тарбия. Бир киши келатып балыкты айтып атпайбы, балык башын сасыйт деп. Бир киши балыкты кармап алып, мында кармап алып куйругун жыттайт экен. Бир маалда эрке сатуучу айтып атат, "Ай байка, балык башынан сасыйт го" десе, "Ой балам, ошо сасыгы куйругуна жетип калдыбы" деп жыттап атам дейт. Ошон үчүн биздин коом таза болсун. Эл таза болсун. Элдин ою таза болсун. Бардык жерге колу жетсин. Колу жеткен жерге ою жетет. Азыр бизде эмне колу жетип эме болсо оюн кыскап коет. Жол болсо ой жетсе колун кыскартып коюп атат. Ошон үчүн мен бүгүнкү келген кишилердин демилгесин аябай колдойм. Рахмат. Алтын Ордонун жителдери Кудай кааласа шайлоо таза өтөт. Шайлоонун аркасы чыр болуп бүтпөй эле, биз шайлоонун аркасын майрам кылып бүтүрөбүз. Ой, мына айтайын деп. Азамат. Sen tigi şayladın tigi sen şaylagan emeler bütün жүрөгүңө сактап кой, бирок мен шайлап койдум. Таза адамды шайлап койдум. Кудай кааласа жашообуз өзгөрөт. Алдыга умтулуш керек. Илгери бизде бир максат болчу эле. Наша цель коммунизм деп. Биздин максат таза шайлоо, аманчылык, таза шайлоо, президент аман болсун, президентке ден соолук берсин, президенттин демилгесин бардыгыбыз колдойлу. Мындай адамдардын демилгесин катуу колдойлу. Эми туугандар, шайлоо деген нерсе таза өтсүн. Шайлай турган адамдар өзүбүз таза болойлу. Азамат. Ошон үчүн ар бир үйүңөрдө Кудай таалам тынччылык, аманчылык, токчулук, асманыңыз ачык болсун. Мен айтып турайын деген жанагы сиздер айтып кетпедиңиздер, могу домко майлы өкмөттөрчү. Булар коркуп даже тышка чыкпай калышты. Баягы 28-нде бул бир буюрса жакшы болуп, 29-да кандай болот деп атпайсыздар. ошо. Менин оюмча 29-да жакшы эле отлично болот деп иш айткандай, баягы мушташпай майрамдайбыз да. Кудай берсе, олтурмун. Анан баягы дагы бир ой бар, баягы партиялар ичип жүргөн партиялар өтпөй калып эле баягы акчаны күчүнө салып туруп эле элди чыгарып ийбесе деген ойда. Ошол. Балекет ошодан. Ошол. Анан биз чындыгын айтканда биз деле тажадык. Улам чыга бер, улам башаламандык улам. Анда мындай да керек болсо, кошуна эмес, бир тууганын кулагын кесип өтөт да. Партиялар үчүн. Бир тууганын кулагын кесип. Акырындык менен баягы баарын эле Садыр Нуркожоевич жетише бербейт. Чынын айткандачы. Анан эми балык башына сасыйт деп атат. Башыбыз жакшы эле болуп атат, Кудайга шүгүр. Анан дальнейший сразу 1 жылда, 2 жылда, 3 жылда келе койбойт деп ойлойм мен өз оюм. Менин оюмча 30 жылдыкты бир жок дегенде 5 жыл, 6 жылда бир 10%, 20%, бир 30% жумуш аткарса, бул
абдан чоң жетишкендикти ойлойм. ооба. Баары элеп келгенде кээбирлер кыйтырып атат, монт бере коем дебедим эле, тигинтип бере коем дебедим эле дейт. Мисалы үчүн менин үйүмдө деле 4 неберем бар. 4 неберенин 4 характери бар. Ар бир характерди таба билишим керек. Таба билишим. Ар бир характерин ойной билишим керек. Ооба, ар бири менен чоң атага Анысы кандай анан бул жерде көпчүлүк баланча миллион эл бар. Анын баарын эмете бербейт. Азыр тиягында эле жасап атат, биягында эле жасап атат. Баарында Кыргызстанга бирдей кылып ок аттырып атат. Анан андан башка эмне дейбиз ошолор эле. Эми ар бир бюллетень аделе өкмөттүн эсебинен кетип акча кетип атат да мисалы. Ушуга чейин канча иштеп жүрдүк, кээбирлери барбайбыз, тигинтебиз. Мен деле иштеп калгам деди. Ошондо биз баягы айтчыларын айтып коюп туруп, таза болбосо бюллетень бөлөк жакка кетип калбасын. Же болбосо жөн эле кор болуп калбасын. Таза болбосо эч болсо эч ким баардыгына каршымын деп барып, аны эч ким мисалы үчүн соттобойт да мисалы. Патриоттук милдетин аткарып. Милдетти. Мына кечеөнүн дагы мен кече жума болбодубу? Ушу Каражыгачтагы. Жума намазга бардым. Барсам биздин имам өмүрү сөз болгон эмес болчу да ушу шайлоо жөнүндө. Эми мынакей бул дагы ушу Садыр Нуркожоевичтин артынанбы же ошонун колдугуна таасири. Мына кечеөн айтты. Ой, ушундай сөз болуп атат. Баягы мусулмандыкта бул шайлоого тиги буга барбаш керек экен. Биз кийлигишпейбиз, тигүү деп. Мейли биз мусулман болгон күндө дагы биз деген Кыргызстандын жараныбыз да. Туурабы? Өзүбүздүн милдетибизди аткарышыбыз керек. Кимге саласың? Кимге саласың? Ал өзүң ишин. Бар. Анан айтып атпайбы? Ошентип айтты да. Мен ушундай ыраазы болуп калдым негизи. Эң сонун бул мурда бардыгы эле коркуп калчу да. Шайлоо жөнүндө бир нерсе. Койгулачы, мен антпейм, мен мынтпейм. Анан тигиндей ушундай болбойт да. Ал кайдыгерлик. Кайдыгерлик. Накта кайдыгерлик. Элдин баягы духун наоборот мусулман болгондон кийин бирөө ыйлап атса барып туруп бир тиын берип мындай колдоп турсаң кандай сонун? Эмнеге келдик биз? Ошо атайын ушу Калыс Ордодон биз ушул жакта таза шайлоо болсун деп биз дагы салымыбызды кошуп айтып, элдин ичине бир мындай кандай десем, жакшы ойлор ушул шайлоодо өз жүрөгү менен акчага эмес, даана келечегибиз оңолуп кетсин деген инсандар болуп шайлап кетсин деп атайын биз дагы өкүл болуп келдик. Эмне деп айткым келип атат? Азыркы менден мурунку сүйлөгөндөрдүн баардык сөздөрү эң тупа туура. Биздин ажообуздун келгени бул кадамын таштаганда эле Кудайга шүгүр дейли. Баардык жакшы нерселер аткарылып келатат. Эч убакта моундай бир өмүрдү биз канчадан алчу эле азыр моундай өмүр айрыкча могу шайлоодо таза шайлоо дегенге мен азыр ишенем. 100% ишенем. Анткени ал азыркы эле ушул убакта эле биз эми бай эл менен жашап элдин ичиндебиз, угуп атабыз. Эч кандай бир мындай кандай десем, элде сатылуу деген жок, бирок эл ичикен андай мындай нерсе угулуп атат, ал да угулуп атат. Эми аны да айтышка туура келет. Бергендер да болот экен, миш дешип атат, бирок колубуз менен көзүбүз менен кармаган жокмун. Бирок угуп атат. Бирок сөз жүрүп атат. Жүрүп атат. Анан өтө эле таза шайлоо 100% болот деп айткандан алысмын. Ошон үчүн мен элге кайрылат элем. Эл бүгүнкү алган 1000 сомубузга же болбосо 2000 же 3000 мага демекте 5000 болсун. 5000 келечегибизди сатып, бул акчаны алып атканда өстүрүп келе жаткан небере балдарыбызды ойлойлу. Ошондор ушул күнгө чейин таза иштеп берсе, бизде деген мен ойлойм сатылуу болбойт болчу. Ачык айтып эле мен ачыгын эле айтайын. Дамкомдордун балык башынан дегенде эле чыкса эле бүт бала кетип баштайт. Алар андан көрүшө чыкпай эле жашын жаткан ол. Дамкомдордун. Буда мындай да пикир бар экен. Антип айтабыз, дамкомдор, квартальныйлар деген ошол туалетине баргандан коркуп калышты. Наоборот, мисалы үчүн мен таанып алган элди домкомдор тааныйт да. Ошол домкомдор айтыш керек, чыккыла элдер, выборго чыккыла, жүрөгүңөр менен шайлагыла деш керек. Мен сизге жооп берейин. Ар бир айылдын өзүнүн түптөгөн, ылайды кечип, ошол жерди түптөп келген инсандар бар. Аксакалдарыбыз бар. Дамком жок, аксакалдарыбыз бар. Жин себеттерибиз бар, аксакалдар советтери бар. Ошолорду деле эл угат. Ала сиз айткан daмком качан гана акча болсо daмком кыдырышы мүмкүн. Акча болбосо кыдырбайт, мен сизге ачык айтайын. Басыңыздан көп өткөн го. Бирок daмкомдор жанагы көп кишини тааныйт өз үйлөрүндөгүчү. Кимдин пропискасы бар? Жакшы тааныйбы же түп
түптөп айылды түптөп койгон адам жакшы Жок, тааныбы же Дамкомбу? эми айыл жериндегилер, эми шаар жердегилерден да кайта жүрүш керек да. Ана алайым ал сиздин өзүңүз соңуз мен өз жеке оюм да меники мен жеке оюмду айткан Сизге аябай жакшы. Альтернативный жакшы менен айттыңыз. Бул мындай да Дамкомдо чыкса эле балекет башталат. Бөлүп калган. Башталат. Алар еще деле азыр деле чын айтыш керек. Морячы баягы сыртыбызды сулуу кылып, ичибиздегини толук айта албай, сүйлөгөндөн көрө сүйлөбөй койгон жакшы. Мен ачыгын эле айтып атам ой жерде. Бирок бул кишинин позициясында эметип аткени Дамкомдордун арасында деле бардыр да тазалары, туурабы? Совсем эле бузуп калды уже. Аны ошолор деле айтып чыкса болобу? Же жокпу? Просто эле WhatsApp менен болобу, чыгып бергиле, чыккыла, барып шайлагыла, жүрөгүңөрдөн чыкканды шайлагыла. Бул киши конуштун жашоочусу, бул киши этаж үйдүн жашоочусу. Этаж үй, анан ошону айтып атам. Сиздики, биздики конуш деп атам, мен ар бирибиз конушубузда деп атам, аксакалдарыбыз бар. Биз ошол жер түптөгөндөр бар. Мен мисалы Дамкомго барып 10 жолу айткыча, мен айылдын аксакалын бирөө лидерлер бар, ар бир лидерлер бар. Көрүнгөн лидерге барып, элди ушундай кылат, кыдырса, элди угат. Эл аны угат. Дамкомду укпайсыз. Сиз Дамкомду укасыз, конечно, этажкада болсоңуз. Биз деген Анткени справка бербей коет, ошончо угасыз. Анан ал жерде прописка отургандар бар. Биз тааныбаганды Дамкомдор тааныйт. Дамкомго барат да. Учетко отурушун Дамкомго көбүрөөк көз каранды көз каранды болот да. Анан Дамкомдор дагы айттырыш керек. Выборга чыгып бергиле. Каалаган партияңарды шайлап алгыла. Анда сиз Алар айтпайт да, айтканда эле албайт да атат. Аны сиз айтсаңыз айта албайт, Дамком айта албайт. Биздики деле туура чүйсү баардыгынын милдети негизи элди чогултуп шайлоого катыштыруу керек. Ошончо. Үгүттөбөш керек. Ооба. Вот мына сиз ушуну айтып атасыз, туурабы? Сиздики да туура. Сиз үгүттөө деп атпайсызбы? Үгүттөбөш керек. Шайлоого чыккыла дешти. Шайлоого катыштып үгүттөш керек. Аткаргыла деген. Эми мен Силерге кошулуп кетейинчи. азыр Мына азыр Таалай байке, бияктан Бейшен байкелер айтып атат да. Бирөө айтып атат, мен Дамкомдорду колдонот элем, элди чыгарып бергиле деп айтат элем. Бир киши айтып атат, вообще токтоткулачы ошол Дамком менен кварталный деген. Лидерлер бар, ар бир. Бизде негизи бул эң ылдый жактагы командирлерди өйдө жактагылар унутуп калган. То есть булар квартальный менен Дамкомдор, булар эл ичинде жашайт. Анан булар деген күнүгө карым катнашта, күнүгө жүз көрүшөт, бир үйдө жашайт Дамкомдор. Аларга справкасын жазып берет, турмуш шарты менен аралашат. Анан Дамкомдорго көбүрөөк үйдүн тетиги министерстводо иштесе дагы зависимый. Анткени үйүнө келет. Балдары тияк менен карым катнашта да. Ана балянын баары ушул Дамком ана кварталдан башталган. Баары керек алып эле алардын акчасын берет, баланчасын. Тигил болсо бир үйгө 20 голоско жооп берет. Тигил 20 голоско жооп берет. Ошон балекеттин бар ушундай. Бир Дамкомдун чай ичкен кичинекей үй бүлөлөрү бар. Алар уже даяр. Алар все. Эчтеме деп турат. Тигил айтты, болду. Аны деген алар колдоп балянын баары ошол Дамкомдордон башталат. Точно айтты садан. Бул пехота деген Тырачты. бияны тытат жөн эле. Ошончо майла шайланып Өйдө жакка жеткичелер аңырайып калат. Дайыма шайланып келаткандардын командасы бар. Жанагы түшпөстүгү депутаттар. Ошонуку. Алар келет да ставкасын сразу таратат. Алар алат. Алат дагы ар бир үйдөн 20-30 голос тигиге уже хоп. Эми андай сунушуң анда. Бул кишинин Менин сунушум вообще эле Дамкомдор менен эмелерди деген бул эмеден жоюш керек. Жоюш керек. Азыр деген соцсет деген кенен болду. Ким как хотят өзлөрүн рекламирует. Эме Сингапурдун президенти айтыптыр да. Дикеню. Айткан экен, эгер уурулар менен бандиттер көчөдө ээн эркин басып жүрсө, ал өлкөнүн президенти да ууру да. Же болбосо эли маңкурт да. Туура. Ансарындай биз маңкурт болушубуз керек. Ар бир жаран турушубуз керек ушунун таза болгонуна. Ата ушинтип отуруп мына айтып өткөндөргө мен кошулам. 2 жыл, 3 жылдын ичиндечи бир коллега түшүп, биз уже өнүккөнгө барыш керек да, ушинтип жиберебиз. Токтотуш керек. Эми жанагындай немелер. Жана кварталыйлар боюнчачы эң биринчи шайтандын кичинекей деген ушул. Ушулар талкалаган ушул. Булар
жанагы админ ресурс ошонун баарын ошолор ооба жасайт да. тупа Анткени бул тетиги мына Саадат айтып өткөндөй, тетиги министерствода отурса дагычы келип туруп квартальныйга келип туруп ошо справкадан сүйлөшөт. Ушу справкадан башталат. ооба Жанагы 20 сомдук справкачы бул тагдырын чечип коет ар бир. Ар бир голос 200 сомго. ошон үчүн жана байке ызылдап атат да. Неме Этешкада жашаган байке гана. Анан ошон үчүн айтат. Анан булар деген өзүнүн тиги справкасын берип эле, өзүнүн голосун берип коюп эле тынч отурсун. Биздин апабыз айтчу эле, ким отур депчи. Ким отурсун? Ким отурсун? Келишпес. Негизи көпчүлүк калыс болот, баарын көрөт деген. Анан биз деген негизи айылда Борик жанакы айтып кетпедиби? Айыл аксакалдар кеңештери бар, сакалдуу кишилер бар, монда болгон балпайган биздин апаларыбыз бар. Ошолор ар бир ошо конуштарда, айылдарда болобу, мында айылдык кеңеш, аксакалдар кеңеши түзүлүп атат да мындай. Түзүлгөндөр бар, түзүлүп аткандар бар. Ошолорду бир колдоп берсеңиз. Мына ошолорго биз ишеним көрсөтүш керек. Мына Аксакалдар соту деген бар. Аксакалдар соту деген бар. Айыл өкмөттөр эмес. Ушул демилгени көтөрөйүн. ар бир Айыл өкмөт, квартальный алар өздөрүнүн жумушун кылып атат. Алар кыла берсин жумуштарынчы. Анан ошо бизде ошо Ой президент сонун кылыптыр да ошолордун оозун басып, жок сонун болду. Сонун болуш керек. Эгерде алар туура эмес жанакындай жолдорго барып аткан болсо, ошол айыл аксакалдар кеңештери, ошо мурайки апалар, ай, силер эмне кылып атасыңар? Силер элди кандай жолго алып баратасыңар? Эртең чыр чыгат деп ошону көзөмөлдөп турганга айыл аксакалдар кеңештери колдоп берсеңиздер. Керек. Всё. Монда апаларды колдоп берсеңиздер, ушу бизде Элдик демилген. Элдик демилген. ооба. Бакыт Боталиев, мен Октябрьский райондон Каражагач конушунан. Бул жакшы инициатива көтөрүп турсуз Турсунбек аке. Бул шайлоону азыр мына ушул жерде эле 3 райондун, Бишкек шаарынын 3 районунан, Октябрь району, Свердловский райондон, 1-Май районунун ушул жерде шайлоочулары, жашоочулары катышып келип отурат. Мына алыс, канча алыс болсо дагы ушул жерде көрдүңүздөр. Мына бул эмнени маселени өтө турган шайлообуз ушул депутаттарды, ушул таза адамдарды шайлап алалы деген азыр элдин ойгонгону билинип турат да. Могул азыр ар бирибизди ушу көкүрөктө мына азыр айтып атышпайбы? Ушуга чейин кандай шайлоолор болуп келгенде кандай депутаттарды көрдүк. Азыр болсо элдин үмүтү мынакей Садыр Жапаров ойготуп элге чоң үмүт берип койду. Андан сырткары сөз эле эмес, баягы барып шайлангандан кийин эле ал президентке жолугуу өзүнчө бир машакат болчу. Азыр болсо өз эл менен аралашып, Өзү келип атат. ушундай маселелерди мынакей канча маселелерди чечип атат, мынакей аралашып. Анан азыр мына депутаттарды шайлоо келатат. Буюрса эл уже түшүнүп калды. Буюрса мынакей шайлоодо өзүбүз жапаттырмак мынакей таза, сатылбагын, сатпагын таза шайлоо болсун деген лозунг менен мына ушул иш-чараны мынакей азыр чогулуп отурабыз. Могу жерде элдин баарыбыз тең. Буюрса шайлоо күндөрү дагы мынакей көзөмөлдөйбүз бардык жагынан. Буга чейин эле көзөмөлдү жүргүзүп келишкен ушул жерде ар бир конуш эли бир жерде конуштарда жүргүзүп келген. Ушул таза шайлообуз өтсүн дагы татыктуу депутатты шайлап алалы. Татыктуу депутаттарыбыз эл үчүн иштеп берсин. Элибиз өссүн, өнүксүн дагы Кыргызстаныбыз өркүндөп, гүлдөп өнүксүн. Ушул буюрса ушундай президентибиз менен эми татыктуу депутаттарды шайлап алсак, буюрса дагы бир алдыга чоң бир умтулуу, дагы чоң жетишкендикке жетишебиз деген ойдомун. Бакытбай дагы бир Жан конуштардан баарыңыздар ушу Турсунбек акын келектеп келгениңиздерге мен ыраазымын. Бир ооз эле айттырып койдум кечээ. 6-күндөрдө эле убактыңыздар болбойт, бирок баягы мени сыйлап, президентти сыйлап, ошол кишинин демгилгесин колдоп, баарыңыздар жүрөгүңүздөрдөн таза шайлоо деп келгениңиздерге рахмат.